أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайм. Урматтуу жоокерлер, урматтуу Кыргызстандын сыймыктары, Кыргызстандын коргоочулары. Бүгүн мына Кудай Таала буйруп ушундай убакыт өтүп кете береткен дайыма силер менен Курман айыттын үстүндө отурабыз. Курман айыт деген бул өзү негизи курбан деген сөздөн чыккан, караба якрубу деген сөз. Бул караба деген жакындоо деген сөз да. Кудайга жакындоо деген сөздөн келип чыккан. То есть демек биз эгерде курмандык чала турган болсок, ошон менен Кудайга жакындайбыз. Кудай Таала айтты: "Ла яналу минкум", силерден деди, бул жандыктардын каны дагы жетпейт. Кудай Таалagачы, Кудай Таалага каны дагы керек эмес. Жүнү дагы эч бир нерсеси керек эмес. Кудай Таала бизге сынап эмне кылып атат? Буйрук берип атат да. Пенделерим менин буйругумду аткарабы экен, аткарбайбы экен деп бизге сыноо катарында буйрук берип атат. Аны жандыкты соя турган болсок, анын этин дагы бүт бардык жагын эмне кылабыз? Биз өзүбүз жейбиз да. Кудай Таала болгону бизге эмне кылды? Буйрук берип атат да, жигиттер, буйрук берип атат. Ар бир элдин өзүнүн дини жөрөлгөлөрү болот, дини майрамдары болот. Кудай Таала Куранда айтат: "Ва ликулли умматин жаална мансакан лиязкуру исмаллахи". Биз ар бир элге өзүнүн жөрөлгөлөрүнү бердик дейт. Өзүнүн жөрөлгө деген ушул каада салт, кантип Кудайга жакындайт, мисалы үчүн курман айт, орозо айт деген сыяктуу ушундай нерселерди бергенбиз дейт, жөрөлгөлөрдү бергенбиз дейт. Эмне үчүн? Аллах Тааланы эскериш үчүн дейт да. Аллах Тааланы эскериш үчүн. Эми бул курмандык кимден пайда болду? Курмандык бул Ибрахим пайгамбардан пайда болду. Ибрахим пайгамбар бул пайгамбарлардын атасы деп аталат да. Пайгамбарлардын эң чоңу, эң алгачкы пайгамбарлардын бири да адамзатына. Кудай Таала адамзатыны жаратып, адам ата менен обо энебиз бул дүйнөгө келгенден кийин адамдар баягы жашайт да, эми Кудайды танып түштү жер бетине. Жер бетине түшкөндөн кийин адамдар бир аз убакыттан кийин канча поколение өттү, муундар өттү, адамдар Кудайды унута баштайт экен да. Адамдар Кудайды унута баштайт экен. Кудайды эсинен чыгарып коет экен. Жер бети ушундай экен. Бул дүйнө деген нерсе, ушу дүйнөгө ушундай бериле берсең, Кудайды эсинен чыгарып, аягында адашып кетет экенсиң да. Ошентип адам ата келгенден кийин канча бир 21 поколение өттү дейт да. 21 поколение өткөндөн кийин адамдар баягы Кудайды унутуп калды да. Такыр эле Кудай десе, Алла десе бул ким деген нерсеге жетип калышты да. Тарыхчылар айтышат да. 21 поколение өткөндөн кийин, адам ата жерге түшкөндөн кийинчи, анан 21-чи муунда, 21-чи поколенияда Шиз деген пайгамбарды жөнөткөн дейт Аллах Таала. Шиз алейхиссалам пайгамбарды жөнөтүп, кайра адамдарды Кудайдын жолуна туура жолго салган да. Ошентип андан кийин Шиз пайгамбардан кийин дагы канчалаган пайгамбарлар келди. Идрис пайгамбар келди. Анан Ибрахим пайгамбарды жөнөткөн да. Ибрахим пайгамбар бул биздин пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын мындайча айтканда чоң аталарынан болот да. Пайгамбарыбыздын канча поколениядан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келген да. Ошол мына пайгамбарлардын максаты, туугандар, пайгамбарлардын максаты бул бир улут үчүн жөнөтүлбөйт экен да. Түшүнүңөрбү? Жалпы адам заты үчүн, жалпы адам затыны туура жолго салуу үчүн Кудай Таала пайгамбарларды жөнөтүп турат экен. Эмнеге десе, адамдарга эскертүү үчүн да Кудайдын бар экенин, Кудайдын жалгыз экенин таухид деп коет. Кудайды жалгыздоо үчүн пайгамбарларды жөнөтүп турган да. Эгерде азыр карап көрсөңөр, бизге дагы бирөөлөр эскертүү кылып дароо эле Кудайды унутуп калабыз. Анан бирөө Кудайдан корк десе, Кудайды эсте десе, намаз оку десе, анан кийин кайра эсиңе келесиң да.
Мына ошол сыяктуу эмне болду? Ибрахим пайгамбарды Кудай Таала адамдарды туура жолго баштоо үчүн пайгамбар кылып жиберди да. Ибрахим пайгамбар. Мына Ибрахим пайгамбар Аллах Таалага аябай берилген таква пенде экен. Таква пайгамбар эле. Бир жолу кой кайтарып жүрсө, Жебреил периште Аллах дейт экен да. Деп аябай кооз айтат экен да. Кооз айтканда ушул Аллах деген сөзүңдү дагы бир жолу айтчы. Мен коюмдун жарымын берем дейт экен. Коюмдун жарымын берем дейт экен, элестесиңер. Ушундай Аллах Таалага берилген экен. Анан Аллах Таала бүгүн мына мусулман жыл санагы боюнча Зулхиджа айы. Зулхиджа айы бул Зулхиджа деген хаж деген сөздөн келет. Хаж, хиджа экөө бир эле. Бул ажылык аткарыла турган ай дегени. Азыр мына бүгүн Зулхиджанын 10-чу күнү болду. 10-чу күнүндө турабыз. Курман айы Зулхиджа айынын мусулман жыл санагы боюнча дагы 12 ай бар. Ошол 12 айдын эң акыркысы Зулхиджа деп коет. Зулхиджа дегени бул ажылык айы. Түшүңөрбү? Эмне экен? Ажылык айы экен. Ажылык айы. Демек, бул Курман айы башынан башталганда 8-чи күнү бар. Бул 8-чи күнү кече эмес, мурда күнү болчу. Яму Тарвия деп коет мунучу. Тарвия күнү деп коет. Бул эки мааниде келет. Суу алуу күнү. Суу алуу күнү. Баягы Меккеге ажылар барганда Арафат тоосу бар, бир аз тоо бар. Ошол Арафат тоосуна чыгып, ошол жакта дуа кылышат да. Кече дуа кылышты, Арафа күнү дуа кылышты. Ошол жакка суу алып кетишет экен да, 8-чи күнүчү, мурда күнү. Ошон үчүн Яуму Тарвия деп койгон экен да, суу алуу күнү. Себеби ажылар даярданып, суу алганы кетишет. Суу алып тоого чыгып кетишет экен да, Арафагачы. Мына ошондуктан эмне деп койгон экен? Яуму Тарвия. Ушул күнү Ибрахим пайгамбар түш көрдү. Түшүндө эмне деди? Куранда айтып атат. Кала я бунайя инни ара фил манами анни азбахук фанзур маза тара. Эй балам деди да. Эй балам, Исмаил пайгамбарды айтты да. Эй балам, мен түшүмдө деди. Түшүмдө. Фанзур, мен түшүмдө сени курмандыкка чалып жатканымды эметтим деди. Көрдүм. Курмандыкка чалып жатканымды көрдүм. Сенга бул оюң кандай деди. Оюң кандай дегенде, карасаңар, кала я абати фа'ал ма ту'мар сатажидуни иншааллаху минас сабирин. Ата деди. Сага Кудай Таала кандай буйрган болсо, ошондой кыл. Мени Кудай буйрса сабырдуулардан экенимди көрөсүң деди. Эмне кылып атат? Атасына моюн сунуп атат жигиттер. Бул жерде аябай чоң сабак бар. Атасы эмне деди? Мен деди. Балам, сени түшүмдө курмандыкка чалып, муздап атканымды көрдүм деди. Союп атканымды көрдүм деди. Буга оюң кандай? Не дейсиң буга дегенде, Кудай Таала эме кылган, буйрган ишти аткарыңыз деди да. Кудай Таала мени курмандыкка чалууну буйруп аткан болсо, анда сиз ошону аткарыңыз, мен Кудай буйрса сабыр кылып буга моюн сунам деди да. Көрдүңөрбү? Эгерде азыр бизге атабыз ошондой деген болсо, Кудай сактасын да, мисалы үчүнчү. Айтасың да атаңачы, бул эмне болгон? Айнып калганбы бул? Мээсинен кетип калган окшойт, ооруйт окшойт дейсиң да. Бирок бул жерде биринчиден атасы пайгамбар болуп атат, баласы дагы пайгамбар болуп атат да. Пайгамбар болуп атат, не деп? Атасына дароо моюн сунду да. Ошон үчүн ушул жерден алына турган сабак, жигиттер, эмне? Атага моюн сунуш керек экен да. Атага моюн сунуш керек. Кудайдын буйругуна каршы келбей турган нерселерде ата энеге толук моюн сунабыз. Ошондон Исмаил пайгамбар эмне деди? 8 күнү балам, мен сени түшүмдө курмандыкка чалып жатканымды көрдүм. Сен буга оюң кандай деди. Дедиле.
Исмаил пайгамбар эмне деди? Кудай Таала кандай буйруган болсо ошондой кылыңыз, мени сабырдуулардан экенди көрөсүз деди. Эми Исмаил пайгамбар жөнүндө Кудай Таала эмне дейт карасаңар? وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Sen пайгамбарыбызга айтып атат. Sen Исмаил пайгамбарды эстегин деп атат. Исмаил пайгамбардын окуясына назар чаптыргын. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. Ал сөзүндө турат эле дейт. Ал сөзүндө турат эле, кандай бекем болчу дейт да, ишенимдүү болчу ал. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Ал элчи жана пайгамбар болчу. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. Ал Исмаил пайгамбар ал үй бүлөсүн намазга буйруйт эле, зекетке буйруйт эле. Жана Кудай Таала андан разы болчу деп пайгамбарыбызга канча кылым өткөндөн кийин эмне кылып атат? Билдирип атат. Исмаил пайгамбар ким кайсы пайгамбардын баласы экен? Суроо берем. Исмаил пайгамбар кайсы пайгамбардын баласы болуп атат? Ибрахим пайгамбардын баласы болуп атат. Пайгамбарлар 5 улуу пайгамбар бар. Караңlar. Ибрахим пайгамбар, Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Иса пайгамбар, Муса пайгамбар, андан кийин ушул 5 пайгамбар, улуу пайгамбар. Канча улуу пайгамбар бар экен? 5 пайгамбар. Биринчиси Ибрахим, экинчиси биздин пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам. Иса пайгамбар. Түшүнүңөрбү? Иса пайгамбар, андан кийин Муса пайгамбар, андан мына ушул пайгамбарлар улул азм деп атат, улуу пайгамбарлар. Андан башка толтура пайгамбар келген. 124 000 пайгамбар келген дейт. Элестетсеңер, 124 миңден дагы көп. Эмне үчүн анча пайгамбар келген? Себеби адамдар адашып кетет. Мына эми ошол Зулхижа айынын 8-күнү Ибрахим пайгамбар эмнени түш көрдү? Баласыны муздап аткан. Баласы ким болчу? Исмаил пайгамбарды түшүндө муздап атат. Союп атат, мындайча айткандачы. Анан пайгамбарлардын түштөрү бул жөнөкөй түш эмес да. Кээ бир алымдар айтат, пайгамбарлардын түшү бул аян болот дейт да. Аян. Түштө аян болот пайгамбарларга. Биринчи күнү кечке ойлонуп жүрдү. Бул кандай буйрук болду экен? Бул чынбы же калпы? Кудайдан болду, кандай болду деп кечке ойлонуп жүрөт. Экинчи күнү мына кечээки күнү. Арафа күнү кайра дагы түш кирет. Түшүндө дагы баласын муздап атканын көрөт. Көрсө бул чындап турбайбы? Кайра түшүмө кирип атат деп, анан үчүнчү күнү эмне кылды? Мына бүгүн үчүнчү күн курмандык күнү, курман айт күнү, анан баласына алып чыгып, андай эмсе баламды муздайын деп, баласын алып чыгып, Ибрахим пайгамбар Исмаил пайгамбарды жерге жаткырып, кадимкидей биз кой соебуз го. Койду сойгондой, Исмаил пайгамбар ошондо эмне дейт билесиңерби? Атаке, Кудай буйруп атат. Сен мага мээримиңди төгүп эме кылбаган. Мага караба, мен бетиме караба, балким сенин мээримиң келип, балаңа мээримиң келип, Кудайдын алдында Кудайдын буйругун аткара албай каласың деп баласы ушундай дейт. Ибрахим пайгамбар улам бычакты эметет. Бычакты курчутуп келип, баласын ушул жагына коет. Баласын бул жагына коюп, кайра тартайын дейт, баласын соёйын дейт да, курмандыккачы. Соёйын дегенде Кудайдын амри менен бычак кеспей коет. Кайра тартат. Кудайдын буйругун аткарайын деп кайра тартат. Бирок бычак кайра кеспей коет. Аллах Таала ушундай улуг зат кээде буйрук бере турган болсо, алттагы Аллах Тааланын өкүмү менен кесет. Оттагы Аллах Тааланын өкүмү менен күйгүзөт сени. Ар бир нерсе жарадар кыла турган нерсе сени да Аллах Тааланын буйругу менен жарадар кылат. Ошентип
Ибрахим пайгамбар баласына бычак тартып аткан кезде бычак тартат, кайра тартат. Ошондой болгондо Аллах Таала эмне кылды? Аллах Таала сынады. Ошондо айтты: "Я Ибрахим, кад саддактар руя." Эй Ибрахим, сен чындыгында түшүңдү далилдедиң деди. Сен менин буйругума баш ийгениңди далилдедиң деди. Далилдедиң деди дагы, эми балаңды курмандыкка чалба деп туруп Жебрейил периште бейиштен эмне алып келди? Кой алып келди. Кочкорду алып келди. Балаңды союу адам курмандыкка чалынбайт деп туруп Кудай Таала эмнени жөнөттү? Койду жөнөттү. Койду жөнөтүп, ошентип койду не кылды? Курмандыкка чалды дагы баласын куткарып калды. Көрдүңөрбү? Аллах Таала ушундай кээде сенин ыйманың чыныгы ыйманбы же калп ыйманбы, Кудайга чындап ишенем дейсиңби же калп эле айтасыңбы, ошонуңду кээде текшерет да. Көрдүңөрбү? Ибрахим пайгамбарды эмне кылды? 2 күн түш көрдү. 3-күнү күнү туруп эмне кылды? Баласын курмандыкка чалып, ушуга чейин барды, баласынын кекиртегине бул жагына эмне кылды? Бычак тартканга чейин барды да. Көрдүңөрбү? Ушуга чейин Аллах Таала сынады да. Кандай эми болду депчи? Аллах Таала сынады. Ошон үчүн кээде бизге дагы Кудай Таала, эгерде биз ыймандуубуз, Кудайга жакын болобуз дей турган болсок, Кудай Таала бизди мына ушундай сыноолор менен сынайт, бир туугандарым. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтканда: "Ашаддул балаи индаллахи ал-анбияу, сумма ал-амсал фал-амсал" дейт. Башына бале келе турган, башына эң көп бале келе турган адамдар булар пайгамбарлар дейт. Андан кийин кимдер десе, андан кийин ыймандуулар дейт. Андан кийин ыймандууларга да көп сыноо келет экен да. Ошон үчүн андан кийин дагы сен канчалык Кудайга жакын болсоң, ошончолук сага сыноо келе берет. Бир жерде адал иштейин десең, адал табайын десең, сага сыноо келе берет. Мисал үчүнчү. Ушундай да. Кээде мисал үчүн бир дүкөн ачып, бул жакта адал эле арак сатпайын, тамеки сатпайын десең, Кудай Таала башында сени сынайт да. Сага башында клиенттер келбейт. Анан анан ошо сени сынап туруп, кийин анан ишиңди ачып берет да. Ошон үчүн дайыма жашоодо эмне болгула, бир башыңарга сыноо келе турган болсо, урматтуу бир туугандарым, сабырдуу болгула. Көрдүңөрбү? Ибрахим пайгамбарды кандай сынады да. Ибрахим пайгамбарды. Ар бир пайгамбарды Кудай Таала сынаган. Эмени иннаху кана абдан шакуран. Нух пайгамбарды айтат да. Нух пайгамбар ал шүгүр кыла турган пенде эле дейт. Шүгүр кылуучу пенде эле дейт. Эмнеге десе, Нух пайгамбар, карасаңар, Нух пайгамбар коомун 950 жыл даават кылды. 950 жыл даават кылды. Эй, коомум, Кудайга кайткыла, ыйман келтиргиле деп 950 жыл даават кылды, бирок коомунан 80 адам эле ыйманга келди. 80 адам. 80-82 адам дейт. Элестетсеңер, 950 жылда 80 адам ыйманга келип, ошентип анан Кудай Таала Муса пайгамбар, жигиттер, жакшылап укула. Муса пайгамбардын үстүнөн шылдыңдап күлүшөт. Муса пайгамбарды баягындай коому ушундай шылдыңдаган экен, бунда котур жарасы бар дейт экен да. Бунун денеси котур. Ошон үчүн бул баягындай бир аз чечинип жүрө албайт дейт экен да. Элестетсеңер, Муса пайгамбар баягы кээде мисалы үчүн бизде деле коомчулукта оронуп, чүмкөнүп, мисалы үчүн бир жериң жапсаң, адамдар айтат да, сени шылдыңдашы мүмкүн да, мисалы үчүн. Бул эмне эле эметип алган, жамнып алган, бул же денеси эмне жаманбы, денесинин түрү суукпу деп ойлошу мүмкүн да.